Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгышта сиздерге үйдүн ичин шыбак кылуучу, подобой кылуучу усталардын кызмат акысын сиздерге жардама кылмакчыбыз. Келиңиздер. Үйдүн ичине кирип, сиздерге бир сыйра көргөзүп чыгайын. Андан кийин уста менен да байланышып, ага да суроолорду беребиз. Келиңиздер. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз кирдик. Азыр усталар иштеп турган момент экен, өзү дагы караңыздар. Үйүңүздөрдө ушундай подобой шыбак кылам десеңиздер, ушул усталарга кайрыласыздар. Мына биздин алдыбызда азыр башкы уста, караңыздар иштеп жаткан. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул бала ишин токтоп турду, биз дагы паузага коюп турдук. Азыр биз суроолорду беребиз устага, бул башкы уста экен. Сурооңуздарга жооп берет. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз ким болот? Бир сыйра тааныштыра кетсеңиз өзүңүздү. Атым Али. Штукатурка боюнча айта кетейин анда сиздергечи. Ошо кандай өзгөчөлүктөр бар? Ошолор жөнүндө айтса кетсеңиз. Штукатурка эме подобой болот. Бул мында кышындасы жылуу болот, жазындасы салкын болот. Өтө сонун. Стеналар тептегиз чыгат, мурункудай эмес. Азыр заманга жараша болуп калды. Стенага полныйна өзүм жооп берем. Үрүндө текшерсем, технадзорлор менен болсо дагы текшерсе деле өтөбүз. Үрүндү кантип аласыздар? Бир сыйра айта кетсеңиз. Мына эме правила түзүгүнөн азыр баары эле түшүнүп бүткөн. Мындай текшергенде мындай кылып коебуздар. Тегиз чыгат да. Заманга жараша экен, э? Заманга жараша. Мына полный стенаны көрсөтөйүн. Сиздер мына жарык жактан көрдүңүздөр. Если не болбосо көрүнүп атабы? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бир сыйра көргөзөйүн, караңыздар. Аябай теп-тегиз экен. Мына. Көрүңүздөр. Бир толук бүтөйүн деген үй барбы? Мындай жарым-жартылай эмес. Толук бүтөйүн деп бир 90% бүтүп калган. Келиңиздер, ошол жакка кирип көргөзөйлүк. Ошол жакта да сиздерге суроолорду беребиз. Мына бул жак толук бүттү, обойго даяр болот. Ушул анан откосун болот, откосу. Откосунун үстү болбойт, үстү таштай берет да, гипсокартон менен коюш керек. Анан бул жакка азыр маяк коюп койгон балдар. Анан бул если кызыга турган болсоңуздар, бул жактан көрсөтө кетейин. Биринчи бул жактан чачат балдарчы, аппарат менен чачабыз. Аппарат менен чачып, андан кийин тартат үстүнөнчү, тартып тегиздейт дагы. Мына маяктарды алат. Маяктарды алгандан кийин үстүнөн анын үстүн жамайт дагы. Мындай кылып кырат. Кыргандан кийин азыр көрсөтөм мен сиздерге затрика кылгандычы. Мына губканы алат, губка мененчи. Губка менен губкалайт. Айке. Мына караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, ар бирин орусча айтканда досконально көргөзүп жатат. Кыска эле көрсөтүп турайын. Шундай кылып тегиздеп чыгат да. Азыр эми кызыга кетсеңиздерчи. Андан кийин ушундай тегиз кылып мындай кылып чыгарат, обойго даяр кылыпчы. Андан кийин эле ошо мына кырган да, бул жагы кырган. Ошо обойго даяр кылып ошондо кыргандан кийин мына обойго даяр болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, мен өзү уста эмесмин, бирок бул уста бала азыр мага бир сыйра көргөздү. Мен бат эле түшүнүп кеттим. Сиздер деле ошондой эле бат эле түшүнсөңүздөр керек азыр. Азыр заманга жараша элдер баары эле түшүнүп калды. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге ушундай түшүндүрүп берет экен, баардыгын сиздер эгерде заказ бере турган болсоңуздар, ушундай кылабыз деп. Мына иштерин көрүп, бир сыйра көрсөтүп коюң бул жакка кирипчи. Келиңиздер, бул бөлмөгө дагы кирип көргөзөлүк. Тегиз. Обойго даяр болот. Если эме болбосоңуздар, кызыгып үйдүн ичин көрөм десеңиздер, мына жерде мына мады жакта иш кылтабыз. Башка объекттерде эле көргөзө бересиздер, эгерде бар жерде көрсөтөбүз. Эгерде клиенттер сурап калса. Жакшы. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, бул балдар дагы өздөрү жакшы экен, караңыздар. Анан эми усталар деле жакшы болуш керек негизичи. Ал кылып бериш эле жетиштүү эмес. Усталар жакшы болсо иш дагы жакшы жүрөт. Анан срогун айта кетсеңиз, канчада бүтөсүздөр? Бир этажды же эки этажды? Бир этажды, эки этажды бир жумадан ашык болуп калат. Анан бир этажды 300 квадрат чыгып калса, 3 күндө, 4 күндө да ушундай. 3 күндө, 4 күндө эле бүтүп кетип каласыздар, э?
Көрдіңіздер урматтуу көрүүчүлөр, аябай тез бүтөт экен. Эми жанагындай уста багып, андай кыйналып жүрө бербейсиздер, шагырап бат-баттан эле бүтүп кетет экен, подобой экен. Бүтүш менен эле сразу өзүңүз көңүлүңүзгө жаккан обойду жамаштырып кете бересиздер. Кээ бирөөлөр бизден неме кылгандарды, клиенттерчи ушунун үстүнөн эле неме кылып обой жабыштырбай эле жашагандар болуп атат. Жакшы экен, ашыкча расходтага кетирбей эле ушунун үстүнөн деле ушойдон калтырып эле эме кылса деле болот экен да, үйгө көчүп кирсе да. Жакшы. Эми басына токтоло кетелик. Баасы канча тутасыздар 1 квадрат метрин? Баасы мына смесь алсак, өзүбүз алсакчы 630дан 680ге дейин да. Слоюна карапчы, калың жукасына карапчы. Эгерде смести албаса, өзүбүз алабыз десечи, мисалы. Смесин алып берем десе, ошо 330дан 380ге дейин да. Жакшы. Анан эгерде смесин өздөрү алган болсо, мисалы сайтка айтпаган фирмалардан алса, анда сиздер гарантия бере аласыздарбы? Фирма өзү алып берсе смесин, биз гарантия бербейбиз да. Не дегенде сместин качествосын караш керек да. Бул устага көп көз каранды эмес, бул ошол смеске көз каранды. Ооба. Биз азыр мына Арслан деген сместе иштедим, бул жакка карап коюңуз. Бул жакта Өзбекстан смес, Арслан деген. Ушундай 400 сомдон алабыз да бизчи. Качествосы бар жерде иштетип келатабыз. Өтө сонун. Жакшы, урматтуу туугандар, сиздерге уста балдардын номерин калтыра кетем ылдыйга. Эгерде дагы кошумча сурооңуздар болсо, ошол номерден чаласыздар. Ошо урматтуу туугандар, сиздерге толугураак маалымат алып сиздерге жооп берип коебуз. Ошо урматтуу туугандар, анан дагы кошумча эмнени кошо кетесиздер, дагы айтуучу, башка дагы бир мисалы кызматтарыңыздар барбы? Анан дагы көрүүчүлөр дагы суроо берип калат. Мисалы Баткенде ошол жакта объекттер бар болсо, ошоко барасыздарбы? Биз 7 область боюнча бара беребиз. 7 область, Бишкекте деле, Көлгө деле. Бизге кайрылы бериңиздер 7 областтан. Биз болбосок дагы тааныш балдар бар да. Бир эмеде канча бала иштейсиздер бир бригадада? Бир бригадада 6-5-6 да. Тез бүтүрүү максатында? Мастер балдар керек да бизге. Материалдар, техникалар баардыгы өзүңүздөн болот. Ооба. Жанагы 630 дегендин ичинде смес дагы ичинде болот. Ооба. Полный өзүбүздөн сиздерден суу, ток керек болду, башка эч нерсе керек эмес. Жакшы экен. Тамак ашын кылып берип коюш керек. Жакшы экен. Көрдүңүздөр, урматтуу туугандар, сиздерге баардык маалыматтар бердик. Балдар дагы аябай жакшы экен, усталар. Ушундай усталарга сиздер үйүңүздө берсеңиздер, бат эле бүтүрөт. Көрдүңүздөр, подобой келди уже обой жармаштырып кетесиздер. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болушунча маалыматтарды бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы кошумча айта кетчү нерсе, жана айтам деп унутуптум, үй нээси келип калыптыр как раз. Азыр үй нээсине дагы 1-2 суроолорду берем. Уста боюнча дагы баа берет. Азыр үй нээси жанында. Бетин көрөсүз келбей атат экен, уялып аткан себептен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз ким болот? Бир өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Атым Сымов болот, ушу үйдүн ээси болом. Жакшы. Усталар боюнча баа бере кетсеңиз, канчалык тез бүтөт экен? Жакшы экен, 1-2-3 күн ичинде бүтүп калат экен. Ушул жерге, ушул эмеге чейин келип калды, 1-2 күн ичинде эле. 2 күн ичинде келип калып, ушу 2 күн ичинде эле уже үй почти даяр да. Анан адамдык сапатына кандай экен усталар? Ошосуна көңүлү бурушат. Конечно, жакшы. Жакшы балдар экен аябай. Баарын түшүндүрүп берет экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Вот ошо детально түшүндүрүп берет экен. Анан кээ бир болбой калган жерлери же болбосо мына дуалдарда бир кыйшык же бир нерсе болуп кала турган болсо, вот өздөрү келип жардам берип, вот ушундай болот деп айтып берип жардам берет экен. Эмес, баасы жагынан кандай экен? Кандай жасайт экен баасы? Арзанбы экен башка устарга салыштырмалуу? Башка устарга салыштырмалуу аны билбедим, бирок баасы менимче ыңгайлуу экен. Ыңгайлуу мындай. Өтө эле арзан дагы эмес, өтө арзан кылса мындай сапатсыз дагы болуп калышы мүмкүн, ошого ыңгайлуу баада, бирок сапат жагынан сөз жок экен. Сапаттуу, анан передовой технологиялар менен кылат экен. Буга чейин кумшак менен эле кылышчу, ал көп узакка созулуп кетчү болуп, көп узакка созулуп кетет эле да. Анан аларды дагы багыш керек да. Вот ошого азыр бир 3-4 күн ичинде эле келет, ишин кылат, бүтүрүп чыгып кете берет да. Бул вот ошосу жакшы экен да. Мына мисалы үчүн ушу кыштасы уже көчүп келейин деген уже максат бар да. Вот ошого тез бүтүрөйүн деген болсо, вот ушу жакшы вариант. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, мына ээси дагы өзү баа бере кетти усталарга. Усталарга өзүңүздөр дагы суроолорду бересиздер. Контакттарын калтыра кеттим. Ушу менен бүгүнкү чыгышты аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.